Assalamu alaikum. Kırgızstanlık menin жердештерим, энелерим, эжелерим, акелерим, укелерим жана башка бардыгыңарга кайрылып кетейин дедим ушул келе жаткан шайлоо боюнча. Жашоодо көп нерсени көрдүк да. 2005-2006 жылын айтам. 2006 жылдан бeri Москвада жүрөм да. Уақытым 14 жыл өтүп кетти. Бул уақыт өтүп кете берет. Жашоо бул ыйлап атканым мен өзүмдүн ыйым эмес, жүрөгүмдөн чыккан нерсе. Кыргызстандык туугандарым, эжелерим, энелерим, акелерим, укелерим келечекти ойлогулачы. Добушуңарды сатпагылачы, акчага алданбагыла. 10 000 сом ал, $500 ал бир күндө. Качанкыга жетет, 4 жылга жетет. Кыргызстан сатылып качан түгөйт жакында, мына кече жакында мына бул болгон окуя менде баштан өткөргөн нерселер. Бул мигрант болуп жүрүп жашоодон бардык нерсени жоготтук да. Мен деле каалайм өз жеримде иштеп, өз элимде жүрүштү. Мигрант болуп мына 2016-28 декабрь күнү 2017-ге өтүп жылы мына келинчегим жоготтум. 3-чү уулумду жоготтум. Ушу Россияда ушу тиричиликтин айынан да. Мен бул деле Алланын буйругу. Просто жакында дагы болгон окуя biz Moskvada жүрсөк деле биз мигрантпыз. Биз өзүбүздүн элибизде эмеспиз, өзүбүздүн жерибизде эмеспиз. Ошон үчүн силерден суранат элем, кыргыз элип ойлоңгула. Ар кимиң өзүңдү тыйып туруп акчаны албастан жүрөгүңдү тандаган адамды шайла. Бир тууганыңды, башкаңды, тууган аке укең шайлаба. Өзүң жүрөгүңдү ушу эл үчүн патриоттук кызмат кылам деген эртең келечекти ойлогон адамды шайлагыла, силерден суранычы. Bizde başka şans kalmaydı. Erten günü çok kılasın Kırgızstan'da gelecekteki baldarım, benim baldarım, sizlerin baldarım, nerelerin yok. Öyle oturuşun kalaysın abi. Bu aramakça, kargış bardığınlarga çok tiyet. Al bugün kalkan jеген 1000 сом pulungar, $500 ölüp ketsin. Oşol kança günge jetkire alasыңар. Bunda kança жылдан beri migrant bolu istep жүрөбүз. Alыс жолдордо. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде кыйнатканда жүргөн жерибиз жокко. Ошон үчүн бир нерсе кылардын алдында ойлонойлу кыргыз элим. Мына жакында эле болгон окуя число 2020 где-то 2-синде болгон. Мен ушу мурунку өтүп кеткен аялымман. 2 балам бар болчу, алар Саратовдон келди. Чогуу мен менен биздин жайлага Москвага келишкенде ойнотуп алып жүрөйүн деп. Үйүмдө жаткан бир убакта эле ушул случайно менттер үйгө кирди. ППС молодой, бизден да жаш балдар. Мен айттым ушу балдарды, жаш балдар оготпойлан, как будто өзүнүн баары адам баласы өзүнүн законун теребит деп алып чыгып, эшикке алып чыгып, жаш баланы ургандай эле уруп, тепкилеп, тыштап коюп кетти. Бирок өзүм жеримде болгондо, өзүм элимде болгондо мындай болбосо керек эле деп ойлойм. Бизден керек болсо элчиликте эле колунан эч нерсе келбейт. Кайрылсаң деп. Бирок кыргыз элим биз все равно мигрантпыз, колубуздан эч нерсе келбейт. Ошон үчүн келечегиңерди ойлогула. Добушуңарды сатпагыла, силерден суранам. Шайлагыла жүрөгүңөр тандаган адамды. Бирок тууганыңды, башкаңды эртең сага эч нерсе кылып бербейт. Эгер бүгүн миллиондогон акчаны жоготкон болсо, ушу Кыргызстанды сатып чогултат ишенсеңер.
нерсе кылардын алдында ойлонуп кыргыз элин bundan başka şansına dile kalmayı okşatko dem bundan 4 yıl 5 yıl bir gelet da oşon üçün bir neyse kılarda oylangılaç suranı sizlerden oşo pulunu albagılaç her kim özümdü gana teysen bardık neyse bu давай bilimdik menen чечели бирле партиянын жакшы өзүгө жаккан партиянын мамлекет башкарууну ушундай жакшы кылбайлыбы патриот адамдарыбыз бар мына мен Садык Байкени колдойм эркек адам ошол Kırgızistan için oturat da, siz de etti. O zaman için enneler, akeler, ülkeler, ben özüm Jabattan bolam, migrantım. Şu 14 yıl, 15 yıl oldu, Moskvada жүрөм. Ben Moskvada жашоом жаман деп ойлойсуңарбы? Жашоом жакшы, Кудайга шүгүр. Айна табам. Бирок ошону Кыргызстанда кылсам болбойбу? Ошо Кыргызстандын өзүм жеринде, özüm elimde kılsam bolboybu, tapsam bolboyu, bolot конечно. Просто bizdikiler jegişler bölüp ketti. Ошону жегенден ойлонуп атасыңар, эртең күнү ушунун баардыгына жооп бересиңер. Бул дүйнөдө жооп бербейм деп ойлосоңор ойлошуңар мүмкүн, ол дүйнөгө барганда жооп бересиңер. Канчалаган мына улуу урматтуу Чубак Ажы Раматыллыбыз айткан, бир сом алсаң да арам. Бул сенин Kırgızstan'da satkаныңдын баары бар депчи. Ошон үчүн силерден суранам, албагыла. Жүрөгүңөн чыккан шайлагылачы, суранычы. Бирле партияны шайлайлычы. Суранычы. Рахмат, мени ушунчалык угуп койгонуңарга. Ушул видеону көрүп бир вывод чыгардыңарсыңар деп ойлойм, туугандарым. Мен Кыргызстан үчүн барып, мен патриот адаммын. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Жапаров Сатыр Нуркожоевич, сиздерге акыркы жолу кайрылуу жасап отурам. 10 жылдан бери ар кыл темада жалпы элге, бийлик өкүлдөрүнө көптөгөн кайрылууларды жасап келдим. Бирок жарытылуу майнап чыккан жок. Себеби элдин жүрөгүнө кайдыгерлик орнуп калыптыр. Ар кимдин өз башына келмейин ойгонбойт дегендей, бүгүнкү тажы вирусу ар бир жараныбыздын башына келгенде көп нерсени түшүнүп, эл эми ойгондого деген үмүт менен акыркы кайрылуумду жасап жатамын. Эмне үчүн акыркы кайрылуу? Себеби ушул күнгө чейин башкаруу системаны өзгөртөлү, экономикабызды көтөрөлү, жаратылыш байлыктарыбызды сактап калалы, келечек муундарга жакшы жашоо түзүп кетели деген кайрылууларымдан эч кандай жыйынтык чыкпады. Жеке өзүм колумдан келишинче аракет кылдым. Жана дагы деле кылып келе жатам. Мамлекетим үчүн, элим үчүн бир принципте турушум керек деп, орду толугус жоготууларга учурадым. Ата энемден, баламдан айрылдым. Өзүм камакта жатам. Ошентсе да эл бар, журт бар деп, сатылбай, соодалашып кетпей, илгери үмүт менен жашап келем. Буга чейин кантебиз, эми жардам бериш элдин колунан келбей жатпайбы деген сөздөр эл арасында айтылып келди. Ооба, чындыгында канча жолу митинг пикеттерге чыксаңар да, менин камактан чыгышыма себепчи боло алган жоксуңар. Мына азыр эми колуңарга 5 жылда бир жолу келчү бийлик тийди. Бул 4-октябрь шайлоо күнү. Тууганым эле, дос таанышым эле деп бөлүнүп жарылбай добуштарды башка партияларга бөлбөй, Мекенчил партиясын шайлап бергиле. Дароо суроо жаралат. Силер эмне кылып бересиңер деген. Биз жолуңарга шагыл төгүп бербейбиз, трансформатор коюп бербейбиз, жылкы союп эт таратпайбыз. Биз мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотобуз. Кылым бою сааттай чыкылдап иштеп турган мамлекеттик жаңы башкаруу системасын түзүп беребиз. Мына ошондо гана Кыргызстандын ар бир айылы тегиз өнүгө баштайт. Бул система 50 жылдан кийин кыргызстандыктардын жашоосу кандай болот экенин алдын ала жол көрсөтүп турган система болот. Долбоор 7 жылдан бери даярдалып, бүгүн бышып бүттү. Бирок колубузда реалдуу бийлик жок. Ишке ашыра албай жүрөбүз. Реалдуу бийлик бул парламентте 65 депутаттык орунду багындыруу. Бүгүнкү система бир кишинин кызыкчылыгын гана көздөгөн чириген система болгон үчүн мамлекетибиз талкаланып жок болуп бара жатат. Муну ар бир жаран жоон териңер менен сездиңер. Канчалаган жакшы аракеттерибизден майнап чыкпады. Эми эң акыркы бир шансыбыз калды. Эгер Мекенчил партиясы жалпы элдин 51%дан ашык добушун алып, 65 депутаттык орунга ээ болуп келсе, мына ошондо гана система өзгөрөт. 51% добуштан кем болсо, 65 депутаттан кем болсо, анда мекенчилдер деле парламентте көптүн бир бөлүгү болуп олтура беришет. Дагы 5 жылда эч нерсе өзгөрбөйт. Себеби парламентте азчылыкты түзүп калсаң, эч нерсе чече албайсың, добушуң жетпейт. Башка партиялардын максаты менен багыты бөлөк, аларга бүгүнкү башкаруу системасы майдай жагат. Себеби бүгүнкү башкаруу системабыз урдаганга ыңгайлуу. Баары урдайт, бирок эч ким эч нерсеге жооп бербеген система. Ошол үчүн өзгөрүүнү каалашпайт.
партиялык система 12 жылдан бери мамлекетти талкалап бүтөйүн деп калганын көрүп турасыңар. Биз түзө турган система 3 баскычтуу болот. Премьер-министр деген кызмат жоюлуп, өкмөттү президент өзү башкарат. Кандай гана жоопкерчилик болбосун, президент өз мойнуна алыш керек. Парламент бир мандаттуу округтан шайланып келет. Ар бир райондун өзүнүн депутаты болуш керек. Жылда бир жолу эл курултайга чогулуп, президент менен парламенттен отчет алып турган система болот. Эми баарын айтып олтуруш үчүн бул кайрылууда убакыт жетпейт. Кыскасы, бийлик башында кандай адам келбесин, же кандай парламент болбосун, жаңы түзүлгөн система менен жаңы баш мыйзам бардык бийлик бутактарын сааттай чыкылдатып иштетет. Казнабыз ачык айкын көрүнүп турган система болот. Мына ошондо гана алдыга дүркүрөп кете алабыз. Болбосо 5-10 жылдан кийинки тагдырыбыз туман. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул акыркы кайрылуу менен эмнени айткым келди. Эгер ушул шайлоодо эл өз колундагы добушун сатып же алданып, Мекенчил партиясы 51%дан кем добуш алган болсок, анда саясаттан биротоло кетип, өз оокатымды кылайын деп чечтим. Бул эч кандай силерге ультиматум же бир шарт коюу эмес. Жөн гана менин жеке чечимим болот. Себеби ушул күнгө чейин эл бар, журт бар, тараза ташында мамлекеттин келечек тагдыры турат деп, оор жоготууларга, канчалаган кыйынчылыктарга туруштук берип, эл үчүн, мамлекеттин келечек тагдыры үчүн деп күрөшүп келе жатасың. Анан учуру келгенде эл өзү колдобосо, элдин өзүнө жакшы жашоонун кереги жок болсо, анда мындан ары жөн эле жапа чегиштин кереги барбы деп көптөгөн тарапташтарым, жакындарым суроо берип жатышат. Эл көргөндү көрөрсүң, тынч эле жашачы деген сөздөр буга чейин деле айтылып келген. Ойлоп көрсөм, чындап эле эл тараптан колдоо таппасам, элдин өзүнө кереги жок болсо, андай эмнеге кыйналып жатам деген суроо туулат. Менин башыма түшкөн кыйынчылыкты душманыма да каалабайм. Бирок ар бириңер өзүңөрдүн менин ордума коюп көрсөңөр, дароо мен кабыл алган чечимди сиздер деле кабыл алмаксыздар деп ойлойм. Жалпыңарды терең урматтоо менен Садыр Нуркожоевич Жапаров.